Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-ноябрда өлкөнүн ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Жапаров өлкө бүтүндүгүн коргоодо баткен жергесинде курман болгон ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөткөн эрдигин белгиледи. Алардын үй бүлөлөрү жана жакындары дайыма мамлекеттин камкордугунда болоорун айтты. Президент мамлекет тарабынан ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык жана экономикалык жактан колдоо багытында бир катар максаттуу иштер жасалып жатканын билдирди. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап кызматкерлердин айлык акылары жогорулатылды. Министрликтин айрыкча алыскы аймактарындагы түзүмдөрдүн материалдык, техникалык базасын жакшыртууга олуттуу көңүл бурулууда. Биз бүт өмүрүн коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө арнаган ардагерлерибиздин мекен үчүн жасаган көп кырдуу эмгектерин дагы унутпайбыз деп айтылат куттуктоодо. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарына болгон иш сапарынын алкагында Абу-Даби шаарындагы Шейх Заеддин күмбөзүнө жана анын атындагы мечитке барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы байынын негиздөөчүсү жана биринчи президенти Шейх Заед бин Султан Аль-Нахаяндын элесине таазим кылып күмбөздү көрүп чыкты. Андан соң Садыр Жапаров Шейх Заед бин Султан Аль-Нахаяндын сөөгү коюлган жердин жанына салынган мечитке кирди. Мечитти көрүп чыккан соң мамлекет башчысы ардактуу меймандар китепчесине каалоо тилектерин жазып калтырды. Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттары менен биргелешкен холдинг компания түзүү жөнүндө эки тараптуу макулдашууга кол коюлду. Абу-Даби өнүктүрүү фонду менен 1 миллиард 200 миллион АКШ долларына чейинки ар кандай коммерциялык өнүктүрүү долбоорун ишке ашырууга багытталган уставдык капиталы 100 миллион доллар болгон биргелешкен холдингдик компания уюштуруу боюнча өнөктөштүк мамиле жана расмий келишимдер түзүлдү. Финансылык ресурстар менен кирүүдөн тышкары Эмират тарап бизнес компетенттүүлүгү жагынан камсыз кылат. Компания жетекчилиги Эмираттардын мыкты ишкерлик тажрыйбаларын аркылуу корпоративдик башкаруу принциптерине иш алып барат. Долбоорлорду иштеп чыгууга жана башкарууга жогорку деңгээлдеги чет элдик менеджерлер тартылат. Каражат транспорттук логистикалык хабдар, IT инновациялары, энергетика тармактары жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча ири долбоорлорду ишке ашырууга, жаңы форматтагы биргелешкен эс алуу аймактарын жана жаңы шаарларды түзүүгө, ошондой эле башка өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалаары күтүлүүдө. 31 октябрда Абу-Даби шаарында президент Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Мухаммед бин Заед Аль-Нахаяндын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Антия Гравияни кабыл алды. Ведомстводан билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар жаштар темасындагы туруктуу өнүгүү максаттарын жана ишке ашыруу алкагында жүрүп жаткан биргелешкен долбоорлорду талкуулашты. Андан ары тараптар Кыргыз Республикасынын жарандык иденттүүлүгүн өнүктүрүү, кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу боюнча пикир алмашты. Анда Бириккен Улуттар уюмунун 193 мамлекетти тынчтык үчүн бириктиргендей эле кыргыз жараны концепциясы дагы Кыргызстанда жашаган бардык этностордун башын бириктирип турганы айтылды. Антия Гравия ошондой эле Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы активдүүлүгүнө көз салып турганына сыймыктанаарын белгилеп, жакында Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине шайланышы менен куттуктап, өлкөдө адам укуктарын өнүктүрүүнүн пайдасы үчүн мындан ары да иш алып барууга даяр экенин билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар белгиленген багыттар боюнча кызматташууга даяр экендигин белгилешип, түзүлгөн байланыштарды биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн пайдаланууга макулдашышты. Бишкекте бүгүндөн баштап көмүрдүн тоннасы 4000 сомдон сатылат. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова билдирди. Анын айтымында кара кече кенинен чыккан көмүрдүн баасы 4000 сомдон сатылат жана бир адамга 2 тонна берилет. Бишкектин тургундары Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан уюштурулган жайлардан таңкы саат 9:00 баштап арзан көмүр сатып ала алат. Арзан көмүр саткан жерлерде кызыл түстөгү баннерде жазуу турат дейт ал. 4000 сомдук көмүр Мурманский көчөсү 126, айланма жол менен Алма Ата көчөсүнүн кесилиши, айланма жол менен Киргизская көчөсүнүн кесилиши жана Достоевский көчөсү 97 даректеринде сатылууда.